Кошуна өлкө Өзбекстандын биринчи президенти Ислам Каримовдун акыркы демдери, акыркы өлүмүнөн мурдагы окуялары өзгөчө мага таасир берди жана бул нерсени айтууну туура көрдүм. Албетте окуя. Ар бир адам окуя, ар бир адам өзгөчө окуя. Биз төрөлгөн учурубузда, төрөлгөндөн баштап биздин окуябыз ар кандай болот, бирок өлүмдө бардыгыбыздыкы бирдей болот. Акыр аягы бардыгыбыздыкы бир, бирок жашап жаткан учурубузда ар кимибиздин окуябыз ар кандай болуп эсептелет. Бул падыша болсун, бул жөнөкөй болмуш болсун айырмасы жок. Лала Каримова кызы, Ислам Каримовдун кызы Лала Каримова. Акила Тилляева бул подружкасы, эң жакын курбу болгон ошол учурда, өзүнүн сөйөнө турган, өзүнүн сырларын айта турган, өзүнүн жакын досу болгон. Ошол учурда Акила Тилляеванын аты менен Лала Каримова кийинирээк бул жашыруун окуяны өзгөчө сыртка айтып берген. Мен таасирлендим чындыгында. Ошону силер менен бөлүшүүнү туура көрдүм. 90-жылдарда бир эки жолу ал Ислам Каримовду көрдүм. Алыста, ошол плашатта, аянттарда сүйлөп жаткан учурда. Бирок өмүрүнүн акыркы ченинде ошол подружкамдын алдында болоюн деп чечимди чыгардым дагы. Парижден атасынын оору уккандан кийин досумдун алдында болоюн деген максатта Лаланын алдыга учуп келдим. 1-сентябрь учуп келдим. Больницага 2-сентябрь таңкы маалда жетип бардым. 8-ге ошол тегерегинде жетип бардым. Лалага чалдым, сүйлөштүм досум менен, курбум менен сүйлөштүм. Мен өзгөчө таң калтырган учуру, билесиздер, бирөө ооруп калса ызы чуу болот больница. Эгерде ал күчтүү адам болсо, андан дагы катуу. Эгерде бир өзгөчө бир орундагы адам боло турган болсо, андан дагы күчтүү ызы чуу боло турган маселе экен. Мен ошол учурда көзүм менен көрдүм. Албетте атасыны ошондой алыстардан көрүп жүрүп, акыркы өмүр ченинде жанында турамын деп, өзгөчө окуяларга мен себепчи болуп, мен көрүп каламын деп эч ойлогон эмес элем деп бул Акила Тилляева айтат. Кечке жуук ар кандай кабарлар тарай баштады. Балы оорулогондон оорулоп, ыстымасы өтө катуу көтөрүлүп кетти падышабыздын. Кийин Анвар кары, азыр дагы Анвар кары бар. Анвар карыны шагирттери менен чакырышты. Шагирттери менен кирип келишип, больницада Ислам Каримовдун ошо баш жагынан туруп Ясин сүрөлөрүн окушту башташты. Кайра окуп жатышты. Аллахтын керемети, Куран шифа деп бекеринен айтпайт экен. Мен өзүмдүн көзүм менен көрүп таң калган окуям ушул болду. Падышабыздын ыстымасы кадимкидей 36,5 даражага түштү ыстымасы дейт да. Биз дагы колдон келишинче ар кандай китептерди окуп алып, окуп турдук. Аллах Тааланын 99 атын айтып турдук, окуп турдук. Билгендер өздөрүнүн келимелерин келтирип жатты. Жан өйнөбүз башкача ыйлап жатты дейт да. Лала подружкам атасынын илептерин суу менен суулап жатты. Худдум бизди падышабыз угуп жаткандай ушундай бир чөйрө атмосфера пайда болду дейт да. Аура пайда болду. Ошол окуп жаткан карыкелер дагы кээде Куран токтотуп, ый менен уланып, Куран өзгөчө адамга башкача таасир берет экен. Биз дагы көп байкайбыз, устаздарыбыз, күчтүү алымдар. Миң күчтүү адам. Ал эфирде, ал бизнесте, бирок өмүр соңуна келип, баары бир асманды карап жатып калган учурда Куранга муктаж болот. Кээде өмүр бою мен Кудаймын деп келген адамдарды акырга келип, Кудай деп ушу Куранга муктаж болуп калгандарын өз көзүбүз менен көрүп атабыз. Куранга каршы чыгып, динге каршы чыгып, акыры келип баары бир мусулманча көмүлгөндөрдү дагы көрүп атабыз. Бул жерде Куранды окулуп жатты. Лала атасынын керези боюнча каттуу мусулманча эрежелер менен, исламдын шарияттын эрежелери боюнча атасынын жерге берилишин каалаган экен. Атасы муну керез кылып кызына айткан экен. Ошол эрежелер боюнча жерге коюла турган болду. Ар бир маселеде карыкелер менен, молдокелер менен кеңешип жатты. Ар бир маселеде. Илимдин аталары менен, мындайча айтканда. Ислам Каримов өзүнүн өмүрлүк жолдошу менен Самаркандты кезип жүрүп, Хызыр мечитинин жанындагы жерди көрсөтүп аялына, мен өтсөм ушул жерге койгула деп керезин айткан экен. Ошол сөз боюнча ошол жерге коюла турган болду. Ар бир маселеде Анвар калы менен кеңешип, кары илимдүү адам менен кеңешип маселени чечишип жатышты. Кечки саат 21-ге жакын жаны үзүлдү падышабыздын. Бул кабар эфирлерден дагы айтылды. Ошол учурда больницага, ошол атайын бөлмөгө
Анвар Каарый эки шагирди менен Райхан гүл жыпаржы да. Ошону алып келишип, мен досум бала сурады, бул атайын ушундай шариятта ушундайбы деди. Жок, Райхан жыттанып турсун деген максатта. Ар кандай жерлерге Райхан коюлду, кайра Куран аяттары окулуп жатты. Бир жактан жыпаржыт, бир жактан Куран, өзгөчө бир атмосфера, өзгөчө бир аура пайда болду дейт да. Албетте, эртеси күнү атайын бара турган жерибиз Регистан болду. Регистанга барылды. Аялдар дагы өзүнүн маселесин тынымсыз сурап, кайсыл жерде болуш керек, аялдар барса болобу, жаназада эмне кылыш керек, бүт бардыгын карекелер атайын үйрөтүп, түшүндүрүп жатышты. Регистанда дагы 40 мүнөттөй болуп, ал жерде дагы тынымсыз Куран окулду. Элдерди мынтип алып кетет экен, маркумду мынтип алып кетет экен, эки жол катары ый менен адамдар көчөгө чогулуп, топтолуп калган болчу. Чындыгында атабыздан айрылдык деген бир сыз бар эле ар бир адамда дейт да. Эмнеге ошол Самарканд өзү төрөлүп өскөн жерге коюлган? Себеби ошол жерде көп убакыт өткөзгөн экен Ислам Каримов. Көп убактын ошол өзүнүн коюлган жеринде өткөзгөн экен. Балким ошол жерде ойлонуп алып Өзбекстанымды өнүктүрөмүн, балким мындай пландарды кыламын, мындай иш-чарларды кыламын деп өзүн пландаган. Ошол жаштыгын элестетип, өзгөчө шамал, шебедеси деп балким ошол жерди керес кылган деп айтат аялдар. Ислам Каримов өзгөчө саясатчы болгон, Мунун өзгөчө сөздөрүнөн Кудайдан коркушубуз керек дейт. Бардыгыбыз жараткандан коркушубуз керек дейт. Андан кийин дагы сөздөрүнөн бир ишти кылардан мурда, бир тешикке кирүүдөн мурда чыгышыңды ойло дейт да. Бир ишти кылардан мурда чечишиңди, жыйынтыгыңды ойло дейт. Өзгөчө сөздөрүнөн, таанымал сөздөрүнөн. Андан кийин Ислам Каримовдон сурашкан, эмне сизди коркутат деген учурда мени коркуткан, дегиз эле адамды коркуткан нерсе ар бир адамда болот. Мени коркуткан нерсе бул саткындык дейт да. Лидер адам, президент адам, мамлекеттик адам, ошондой деңгээлдеги адам бул саткындыктан коркот. Бул дегени мамлекеттик адам, күчтүү адам. Көп өзү менен, балким өзү көп ар кимге айта албаган сырлар болгон. Кээ бир маселелерде бирөөгө кааласа айтышка мажбур болгон. Бүгүнкү учурда кичинекей адам болуп туруп, бирөөгө сырыңды айтсаң, эртеси күн билбеген адам калбайт. Кирүүдөн мурда чыгышыңды ойло. Саткындык эң коркунучтуу нерсе. Кудайдан коркушубуз керек. Ислам Каримов. Албетте бул жерде Курандын керемети, урматтуу мекендештер. Биз бүгүн өмүр бою динге, исламга каршы чыгып, биз арабташып кеттик, башка деп аткандар дагы акыры барып мусулманча эле коюлат. Мусулмандардын мөрзөсүнөн орун алып атат. Кудайга каршы чыгып эч жака барбайбыз. Кичине ооруп калгандан Кудай дегенден көрө, бүгүн эсиң бар этегиңди жап, Кудайды